Президент Садыр Жапаров бүгін 17 мартта 2002 жылдағы аксы окуяларына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчысынын кайрылуусу төмөндөгүдөй. Акс окуялары өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы бурулуш учур катары тарыхта калды. Адилетсиздикке каршы жалпы элдик күрөштүн башаты март жана апрель революцияларына, ошондой эле өткөн жылдын октябрь айындагы элдик толкундоолорго түрткү болгон тарыхый окуя деп бааласак жаңылышпайбыз. Эркиндик жана акыйкаттык үчүн өлүмдөн да коркпогон аксылыктар ошол күнү кыргыз элинин эр мүнөзүн көрсөтүп, улуттун намысын коргоп калышкан. Ушул күнү акс окуясында курман болгон жана жараталган мекендештерибиздин каармандыгын эскеребиз. Акс окуясы эгемендүү Кыргызстандын тарыхында демократиянын коргоонун, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн күнү катары кирди. Эзелтен эркиндикти туу туткан элибиз өлкөбүздө кландык башкарууга жол бербестигин ачык айкын далилдеди. Чындык үчүн күрөшүү чындыгында аябагандай опурталдууда, оор да иш экенин мен жакшы түшүнөм. Сиздердин эрдигиңиздер, майтарылбас эркиңер эч качан унутулбайт. Адилеттик, эркиндик деп өмүрүн берген аксылык эр азаматтар Эркиналы Четимбаевдин, Кадыркул Сапаралиевдин, Медетбек Бекматовдун, Сатымбай Үркүнбаевдин, Советбек Тагаевдин, Элдияр Үмөталиевдин эстелигине таажым кылабыз. Аксылыктарды колдоп, Бишкектен ачкачылык жарыялап каза тапкан Шералы Назаркуловду эскеребиз. Жараталган жаныбызда жүргөн акс окуясынын каармандарына терең ыраазычылык билдиребиз. Алардын бизге калтырган саясий керези жана мурасы мамлекеттеги тынчтыкты, ынтымакты баалай билүүгө, коомдогу туруктуулукту жана биримдикти көздүн карайгындай сактоого үндөп турат. Аксы сабагы биздин улуттук бийик баалуулук катары жаңы коомду түзүүгө, адилет жана калыс саясат жүргүзүүгө, элдик таламды көздөгөн, элге кызмат кылган башкаруунун демократиялык багытын бекемдөөгө үндөйт. Ошондой эле коомубузду мындан арда өркүндөтүүгө дем берет. Баатырлардын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.